Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу боюнча тапшырмасын аткаруу максатында Ички иштер министрлиги тарабынан Бишкек шаарынын бир нече жол тилкелерине жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларын аныктай турган аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Бул аппараттык программалык комплекстер президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин IT адистери тарабынан иштелип чыккан программалар менен иштейт. Мындан ары Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектиси толугу менен көзөмөлгө алынат. Ошондой эле Ахунбаев, Токтоналиев жана Махатма Ганди, Баялинов көчөлөрүнүн кесилиштерине дагы аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Аппараттык программалык комплекстер төмөнкү укук бузууларды аныктайт. Коопсуздук курларын тагынбоо, карама каршы тилкеге чыгуу, ылдамдыкты чегинен ашыруу, светофордун тыюу салуучу сигналынан өтүп кетүү, жол белгилеринин жана чийиндердин талаптарын аткарбоо. Президенттин тапшырмасына ылайык аппараттык программалык комплекстерди жана видео көзөмөл камераларын орнотуу жумуштары өлкө аймагында мындан ары дагы улантылат. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы эскертет. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар. Адам өмүрү баарынан кымбат. Бишкекте 50 000 АКШ долларын талап кылган деп шектелген жаран кармалды. Бишкек шаарынын 1-май районунун ички иштер башкармалыгына ЗС аттуу жаран жазуу жүзүндө арыз менен кайрылып, анда АИге карата чара көрүүнү суранган. Алдын ала маалыматтарга ылайык, АИ арыз ээсинин жолдошу 2026 жылдын 2-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалганын билип, ага карата арыз жазам деп коркуткан. Ошондой эле ал арыз берсе кырдаал дагы да начарлап кетиши мүмкүн экенин айтып шантаж кылган. Тергөө маалыматтарына ылайык, АИ өзүнө өзгөчө ири өлчөмдө материалдык пайда алуу максатын көздөп, арыз жазуудан баш тартуу жана арыз ээсинин жолдошунун абалына таасир этиши мүмкүн болгон мындан аркы аракеттерди жасабоо үчүн 50 000 АКШ долларын талап кылган. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1971 жылы туулган АИ жабырлануучу ЗС тарабынан 30 000 АКШ долларын алып жаткан учурда кармалган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 3-бөлүгү боюнча кылмыш жасоого шектелип, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96-беренесинин негизинде Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылууда. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын 27 октябрында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Шопоков шаарынын Ынтымак конушунун 9-көчөсүндөгү номер 289 үйдүн тургуну 1990 жылдын 29 апрелинде туулган Жамгирчиев Таалайбек Бекболотович арыз менен кайрылган. Арызында ал 2025 жылдын 15 май күнү Тайкенов Расул Эрсинович аттуу жаран анын ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен Kia Morning үлгүсүндөгү автоунаасын Kia K7 үлгүсүндөгү автоунага алмашуу боюнча макулдашып, кошумча катары 2500 АКШ доллар өлчөмүндө акча каражатын алгандыгын билдирген. Андан соң Тойкенов Расул Эрсинович Kia K7 үлгүсүндөгү автоунааны унаа лизингке катталып, кайра алып коюп, акча каражатын кайтарып бербестен жана келишимде каралган милдеттенмелерин аткарбай байланыштан качып жүргөндүгү көрсөтүлгөн. 2026 жылдын 2-февралында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту менен иш козголгон. 2026 жылдын 13 мартында Тайкенов Расул Эрнисович кармалып, шектүү катары суракка алынган учурда күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алган. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык 1991 жылы туулган Тойкенов Расул Эрнисович Сокулук районунун Сокулук айылы переулок Северный номер 13 дареги боюнча каттоодо тургандыгы аныкталып, Сокулукта убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө жана башка жабыркаган жарандарды аныктоо боюнча иштер жүрүп, фактылар такталууда. Өкүнөм, мойнума алам, күнөөлүүмүн. Бериш керекмин карызымды. Буйруса орду бар, аны берем.
Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан ооган тектүү баңгизаттардын өзгөчө ири партиясын Бишкек шаарында сатуу менен алектенип жүргөн кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. 2026-жылдын 4-мартында Притон аталыштагы операциянын жүрүшүндө ИИМдин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 1989-жылы туулган РАА аттуу жаран кармалган. Жаранды тинтүү учурунда курткасынын чөнтөгүнөн гашиш баңгизаты табылып алынган. Андан аркы ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө баңгизаттарды ташуу жана сатуу менен алектенип жүргөн бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу 1975-жылы туулган СНК аттуу жаран аныкталып, ал жашаган үйгө кечиктирилгис тинтүү жүргүзүлүп, өзгөчө ири көлөмдө ооган тектүү гашиш табылып алынды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголду. Алынган баңгизаттар боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка жарандарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Ички иштер министрлиги эскертет, баңгизат сатуу бул оңой акча табуу эмес, бул оор кылмыштардын бири жана эркиндиктен ажыроо. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы Борбор калаанын көчөлөрүндө мындай учурда жөнөкөй жарандар жардамга келип, унаа башкаруудагы жүрүм менен өзгөчөлөнгөн айдоочуларды аныктоого жардам беришет. Маселен, 10-март күндөрү түнкү саат 8 чамасында 8-Кичи райондо коомдук камерага түшүп калган ичимдик ичип унаа башкарып жүргөн айдоочу тууралуу 102 ыкчам номуруна келип түшкөн. Милициянын кайгуул кызматы дароо чалуу түшкөн жерге келип, шектүү мыйзамга баш ийбей, унаасы менен жолун улаган. Аталган автоунаанын артынан түшкөн экипаж бир канча чакырым кубалап жүрүп, акыры унааны токтотушту. Артынан дароо инспектор текшерүү иштерин жүргүзүп жаткан учурда айдоочу машинадан качып чыгып, унааны ээси мен рулда эмес болчумун деп айыбын мойнуна албай, инспекторлорду бир топко чейин убарага салды. Андан көрүп бизге деген азыр мыйзам талаптарды аткарып, биз айткан эмелерди аткарып коюңуз. Кандай айдаган жокмун байке? Анда эртең сотко барабыз дагычы, соттошобуз да. Мен айдабадым да, отурдум эле анан келип мен акылым кетишти деп. Муну менен айдоочу жөн гана бул абалдан кутулуп кетүүнүн айла амалын издеп жаткан экен. Айдоочуну республикалык наркология борборуна алып келген учурда да ал унаа айдаганын мойнуна албай, тескерисинче милиция кызматкерлерине доо коюп жатты. Бербей атат. Не себептен бербей отурасыз буякта? Кирпеч алып эмне жагам союнуп атасыз. Кумат айдоочу айтпаңызчы. Эчкине жардам сурайм. Эмнеге азыр бизге документтерди бербей атасыз? Күндүн ачылбайт. Мен сизге видеонун жанында айтам азыр. Чөнтөгүңүздө сиздин кошелегиңиз турат, капчыгыңыз. Ошонун ичинде праваңыз, машинанын документтерин жана алгансыз. Банковский карталар бар. Алгансыз дейм. Мен азыр ачыңыз да видеону көрүнчө бизге праваны берип коюңуз. Жок, банковский карталар бар, ошон үчүн ача албайм да. Праваңды ачып бер ошонун ичинен, намай. Тозозбу? Чөнтөккө кире аласаң, кире албайсың. Чөнтөгү кире аласаң, кире албайсыңарбы? Документиң жокпу ошондо? Осмотр мында. Жок, документиң жокпу сенин? Осмотр байке, чөнтөктөр Сараңыздан буяка осмотр кылабыз. Тартип сакчылары канчалык фото, видео далилдерди көргөзүп жатса да күнөөсүн мойнуна алгысы келген жок. Бирок соңунда баардыгы аныкталды. Спирт ичимдигин ичкендиги үчүн айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Эми унаа ээсинин жосунсуз жоруктарына мындан ары сот чекит коймокчу. Учурда айдоочусунан спирттик ичимдик чыттанган аралыктан жана машинанын ичинде 2 дос баласы бар болчу. Бизге тоскоолук жаратты 2 дос баласы. Бир дос баласын ролдук алып кетишти. Майда бейбаштык боюнча. Бизди сөгүп сагып, озгалгы сөздөр менен сөктү. Азыркы учурда Бишкек шаарынын наркология бөлүмүнө айдоочуну алып келген учурда спирттик ичимдик ичип алганы тастыкталды. Тиешелүү протокол түзүлөт жана автоунаасы айып короого токтотулат.
Социалдык тармактарда жолдогу жаңжалдын видеосу тарады. Анда айдоочулардын ортосундагы пикир келишпестик кийин мушташка айланып кеткендиги көрүнөт. Аталган окуя Лев Толстой жана Некрасов көчөлөрүнүн кесилишинде болгону аныкталды. Бул факт Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан катталды. Аталган факт боюнча тергөөгө чейинки иштер башталды. Учурда бул окуяга катышкан адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен алардын аракеттерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укуктук баа берилип, тиешелүү чаралар көрүлөт. Милиция жарандарды коомдук тартипти сактоого, жол кыймылынын катышуучуларынын ортосунда өз ара урмат-сыйды сактоого, провокацияларга алдырбоого жана жаңжалга алып келиши мүмкүн болгон аракеттерден алыс болууга чакырат.